Так, бүгін 12 декабр 2021 жыл. Қарасу базары. Бұл жерде картошка, сәуіз, пияз, продукты. Короче, мен айтайын деген несі мол сәуіздер. Үчеудің Өзбекстандан келіп еді. Қанша сом бұл сәуіз? 25. 25 сом, а? Анан бізде местный сәуіздер неге мындай жоқ бұл базарда? Биыл екпей қойышты? 2 жылдан бері кем келді. А қызыл сәуіз де келеді Өзбекстандан? Şu anda мен de kızı var. Sonra Cumhurbaşkanı Özbekistan. Анан бізге қарағанда арзан ба, қымбат па алардыққа? Bir değil misiniz? Сенасы бір değil, а? Достықтан өтіп келеді таулар, а? Sonra kızın sınıfı şu Özbekistan. Мынау қызыл сәуіздағы Өзбекстаннан келеді екен. Мынау сәуіздердің барлығы Өзбекстаннан келеді екен. Бағасы 25 сом екен. Вот. Рахмат эже. Ассаламу алейкум, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү, катталуучуларыбыз. Сиздер азыр видеодо Ош облусунун Карасу районундагы Карасу базарында сатылып аткан сәуіздер тууралуу маалымат алдыңыздар. Бул сәуіздер баасы 25 сом, ал эми Өзбекстандан импорт болуп келген сәуіздер сатылып атат. Ушул эле жылдын 17 октябрындагы дагы бир окуяны мен сиздерге азыр көрсөтүп берейин. Сәуіз Қазақстандан келет ушунда? Эмечи, Эликбирден, Маданияттан келбейт да? Жок, келбейт. Эгиш берип турбайбы, а? Сарысычы, сарысы каяктык? Сары Эликбир. Жок, каяктык? А, Эликбирдики. Так, вот, кызыл сәуіз. Неге біз Кыргызстанда эксек болбойт, Казакстандан келет? Маселе тоже. Элик сом, а? Пияз? Пияз 25, картошка 30, канча? Оптун да бери. Карасу. Общий канча болду? 1980. Мына кызылдан дагы бир кило кош. Павлодар, Казакстандык. Эми жыйынтыгында мен айткым келип атат. Бүгүнкү күндө Кыргызстан мындайча айтканда импорттоп алып атат жөнөкөй гана сәуизди. Уруктуу жерге сепсе өсө турган сәуизди дагы биз сырттан ташып келип жеп атабыз. Айтайын дегеним, бул сәуиз мен билгенден 17 октябрь болсо, мен билбегенден бери ошол сәуиз кымбат болуп атканда дагы сырттан алынып келип аткан. Эми айтайын дегеним, биздин дыйкандар, фермерлер, ошо талаа иштеткендер сәуизди жетиштүү түрдө эге албагандыгы үчүн импорт болуп келип атат. Сәуизди мындайча айтканда керектүү нормада жетиштирип, керектөөчүлөргө, калкка жетиштирип бере албаган үчүн сырттан импорт болуп келип атат. Эгерде Кыргызстанда сәуиз кеңири болгондо, анда Өзбекстан менен Казакстандан биз сатып алмак эмеспиз. Ана мен бир нерсени айтып койгум келип атат. Мына мисалы үчүн теплица иштеткендер помидор бадырың аябай бышып сезон убагында Өзбекстандан, Тажикстандан аябай көп помидор бадырың келип бизди рынокто ээлеп алды, ушундай деп айтышат да. А мына сәуизде азыр конкуренция жок, мисалы үчүн Кыргызстанда сәуизге. Сырттан алып келмек эмес, эгер бизде өзүбүздө сәуиз жетиштүү болгондо. А базардагы сатуучу айтып атат, бизде сәуизди жакшы эгишпей койду. Сырты начар болуп атат, көрүмсүз, товарный види жок. Ал эми Өзбекстандан келген сәуиздер жууп келеби же башкача сортун эгеби, бирок мындай кармаса, мындай жылтырап, көрктүү, көрүнүмдүү сәуиздер экен да. Эми айтайын дегеним, ушул жөнөкөй гана сәуизди дагы биз сырттан импорт кылып кирбей, өзүбүздө эгип жетиштирсек болбойбу? Ушул дыйкандар өздөрү эккен сәуиздерди мындайча айтканда элге жетиштирип бериш керек. Бирок ошол эле учурда Айыл чарба министрлиги дагы жыл сайын анализ жүргүзүп, кайсыл азык жетишсиз болду 2021 жылы, кайсыл азык ашыкча болду. Ошого карап туруп анализ жүргүзүп, анан кийинки жылга мындайча айтканда приблизительный прогноз бериш керек. Бизге мынау жылкыга монча тонна будан керек, картошка керек, сәвиз керек же пияз керек.
Кече жакында өзүңүздөр жакшы билесиздер, президент Садыр Жапаров жер салыгынан бардык дыйкан фермерлерди бошотту. Анын түшүндүрмөсүндө жазылып турат: азык түлүк коопсуздугунун алдын алуу. Кыргызстанды мына ушундай өзүбүзгө керектүү тамак аш азыктарын өндүрүп жетиштирүү үчүн дыйкандардын ушул жерге болгон салыгынан бошоттук деп атат. Алдыда 2022 жыл келип атат. Эгерде биз эмки жылы дагы ушинтип Өзбекстандан, Казакстандан мен бир эле Союзду мисал кылып айтып атам. Ал жерде дагы нелер сырттан келет, аны мен изилдеп көргөн жокмун. Эмки жылы дагы ошентип сырттан сатып ала турган болсок, анда бул биз үчүн чоң утулуш болот. Анткени мамлекет канчалык түрдө сырттан сатып алган сайын өзүнүн ичиндеги акча сыртка чыгып кете берет. Мен көргөн ал жерде 3 кап гана Союз. Ал Союз 3 кап менен 3 кап болуп келбейт да чегарадан. Ал фура менен толо келет. Тонна, 30 тонна, 40 тонна Союз келет. Эми 30 тонна, 40 тоннаны көбөйткөлө. Средний бизге 15-20 сомдон сатсын. 40 миңди 20га көбөйткөндө ошол сумма, ошончо сумма сыртка чыгып кетип атат. Өзбекстанга, Казакстанга, күзүндө Павлодардан келген Союз сатылып аткан. Кызыл Союз азыр көрдүңүздөр. А бүгүн 12 декабрда Өзбекстандан келген сары Союз сатылып атат. Бул кандай биз өзүбүздө өсө турган болсо, өзүбүздө жок болсо, мисалы үчүн мандарин болсо, банан болсо, кокос болсо, анда түшүнсө болот. Ал калайсың импорт болуп келиш керек. Импорт менен кириш керек. Ал эми жөнөкөй гана ушул жерге себеп койсо өсүп быша турган Союзду дагы биз сырттан сатып ала турган болсок, бул мен ойлойм өзүбүздүн мамлекеттин экономикасына дагы чоң зыян алып келет. Андыктан айтаарым, сунушум, дыйкандар, фермерлер Союзду өстүргөндө дагы сапаттуусун, атайын башкача уруктарды сатып алып, ошондой бир товарный види жакшы. Эми сатуучу айтып атат, сырткы көрүнүшү жакшы эмес биздин Союздерди деп атат. Анан аз эгип атышат деп атат. Мурункудай көп эмес деп. Ошон үчүн Кара Суу базарында бүгүн Өзбекстандан келген, Казакстандан келген Союздер сатылып атат. Айтайын дегеним, эмки жылкыга мына дыйкан фермерлер бардыгы жер салыгынан бошотулду мамлекет башчысы тарабынан. Эми азык түлүк коопсуздугун дыйкандар камсыздап бериш керек. Союз эгеби, картошка эгеби, бизде мен билгенден жүгөрү эгилет, анан беде эгилет. Болду, башка нерсе көп эгилбей калды да акыркы убактардачы. Ошондуктан мен ойлойм, жок дегенде ушул Кара Суу базарындагы элге керектүү тамак ашты, азык түлүктү дыйкандар өзүбүз камсыздайлычы. Кара Суулук дыйкандар, сиздерге менин кайрылуум. Ошондуктан мен сунушум, эми көп сүйлөп койдум окшойт, бирок мен ушул нерсени мындай терминдер менен түшүндүрүп берейин дедим, бирок мындай түшүндүрүп бере албадым окшойт, бирок аракет кылып атам да. Ачык айтайын. Союз болобу, картошка болобу, биз бардык нерсени өзүбүз жетиштиришибиз керек. Керек болсо мына күн карама семечканы өзүбүз эгип, ошону майжыбаздан тартып, бүгүн мына суу майдын баасын базарда билесиңер канча. Ак май канча, семечка май канча. Ошондуктан мен жөнөкөй гана Союздун мисалында сиздерге айтып берип атам. Өзүбүз жок дегенде, мына кие турган нерселердин баары сырттан келет. Мисалы кийим кече бизде тигилген менен анын материалы Кытайдан импорт болуп келет. Жок дегенде өзүбүз жей турган күнүмдүк тамак ашыбызды өзүбүз эгип өстүрүп, өзүбүздүн рынокто сатсак, ошону сатып алган адам ошонун акчасын ошол дыйканга берсе, акча өзүбүздө калып атпайбы? Ал эми Өзбекстан менен Казакстандан келген товардын бардыгынын акчасын аларга беребиз да. Алар алып чыгып кетет. Мен эми коңшулар менен мамиле жакшы болуш керек. Бирок биз өзүбүзгө керектүү нерсени өзүбүздө бар болсо, аны импорттошубуз керек сырттан. Эгер өзүбүздө жетишпей атса, анда алышыбыз керек. Өзүбүздө ашыкча болуп атса, анда экспорт кылышыбыз керек. Ошондуктан сиздердин дагы сунуш пикириңиздерди күтөм, урматтуу интернет колдонуучулар, биздин катталуучулар. Оюңуздар кандай, негизи кандай болуш керек эле, эмне болуш керек эле? Менин сөзүмдүн кайсыл жеринде ката, кайсыл жерде туура, ой пикирлерди комментарийге жазсаңыздар болот. Күтөм баарыңыздарды, көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.